Бул жерде ошо 5 жылдан бери иштеп атам. Бирок бул жерде мына базаркомдун Обош базары бар экен. Анан мен ол эженин базарында эмесмин, мен Сүйнөкөнүн базарында иштейм. Бирок ошол эженин туугандары бар экен, Обош саткан. Алар дагы оптомшек экен, мындай товар алып келип сатышат экен өздөрүнүн базарыгачы. Анан биздин базарга товар таркатпайсың деп запрет эткен үчүн мен олордун базарга товар таркатпай турган болгом. Алар өздөрүнүн базарга өздөрү товар таркатыша баштады. Анан мен өзүм Сүйнөкөн базарында оптом сатпасам да алардын базарыгачы мен өзүмчө клиенттерим көбөйгөн. Мына базар коргоонун жөнөкөй элдери келип товар ала баштап, элдер көбөйгөндүгү үчүн ошону көрө албай, анан туугандары мени коркутуп 5 жылдан бери акча алып келген менденчи. Анан мен дагы мындай базар коргоонундагы базардагылар бүт элдер коркот экен аларданчы. Ошон үчүн мен дагы ошолор корккон үчүн мен дагы коем деп акчаны берип келгем да тынчыраак иштейин депчи. Болсо алар иштеттирбейт экен. Мына аялдары чыгып мен ур токмок алдым, магазинди бошотуп бер, бекер бересиң дешти. Бекер бербейм десем анда 300 миңге бересиң деди. 300 миңге бере албайм дедим. Мен ал жерде 1,5 миллионго алганмын, кызыл китеп кылып дедим. Мен бере албайм десем, анда бербесең ур токмокко алып элди топтоп чыгып сени митинг кылып жок кылабыз деди. Бирок андан сырткары дагы бул өтө көп коркунучтарды мага айтып атат да, балаңды урдап кетебиз, наркотикмен карматабыз, сени курук тоомат кылып түрмөгө эме кылабыз, сени ар түрдүү жолдор менен сени бу жерден жок кылабыз. Сен магазиниңди бизге бекер бербесең, биз сага эч кандай шанс койбойбуз деп мына эженин туугандары чыкты да бу жердечи. Ошол күндөн баштап мага күн бербей, мына 4 айдан бери митинг токтобой келип атат. Мына апамды урду, дарбаза менен бир чапты. Апам ошонун аркасынан азыр оорукчан болуп калды. Бирок мына аким, милиция, прокурор эч кимси карабай жатат. Себеби бул базардагы эл эле эмес, бул жерде органдар да коркот экен. Ур токмокко алды, мен калтак жедим, экспертизадан чыкты, доктурга кайрылдым. Бирок ушуну ийгиликтеп сотко өткөрүп берген жок. Мына сотко эми өткөрөбүз дешип атат. Ошондо эми 3 адамды өткөрөбүз, 3 адамды өткөрбөйбүз деп ушинтип атышат да, камерага түшкөн эле адамды өткөрөбүз, түшпөгөндөрүн өткөрбөйбүз деп атат. Апамды болсо биротоло жаап салышкан. Болсо апам доктурга жатып чыкты 10 күн. Мына азыр деле өзүгө келе албайт, мындай өз алдынча отура албайт, баш айланып жыгылып түшөт. Алдында бирөө постоянно карап туруш керек. Мындай оорукчан болуп калды. Алдын бизге товар ташып, магазинде соода кылып, жакшынакай жүрчү да. Мына башына дарбазадан келтек жегенден кийин оорукчан болуп калды.